Элек 2 айдан ашык убакыт мурда жол курсуна кабылган ырчы Асель Кадырбекова окурмандарына кайрылып, бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу билдирүү калтырды. Өз кайрылуусунда ырчы баарына салам берип, жакшы болуп бара жатканын айткан. Албетте толук түрдө калыбыма келүү үчүн убакыт керек. Дарыгерлерге, апама, жолдошума, туугандарыма, досторума, кесиптештериме жана сиздерге баарыңыздарга рахмат. Мени менен кызым менен, туугандарым менен бирге болгонуңуздарга, жакшы болгондо сөзсүз түрдө ыраазычылыгымды билдирип, видео кайрылуу жасайм. Сиздердин дубаңыздар мени сактады. Мени жашоого, кызыма, жакындарыма кайтарды. Мен элдин кызы болгонумду билген да эмесмин. Бул сөздөр мени сиздерге болгон ыраазычылыгымды жеткирүүгө аздык кылат. Алдыда келечекке койгон көп пландарым бар. Эң башкысы сакайып кетүү деп жазды ырчы. Окуянын чоо жайы 26 июнда Бишкектеги Медеров жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry менен Honda Odyssey автоунаалары кагылышкан. Анын кесепетинен Toyota Camry унаасында рулда бараткан Асель Кадырбекова каттуу жаракат алган. Ал эми Honda Odyssey унаасынын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган. Кийинчерээк Асель Кадырбекованын үй бүлөсү жол курсугуна күнөөлүү айдоочу кечиргенин тосмо арыз жазганы маалымдалган. Маалымат булагы Шоу Бизнес Чегит KG. Асель Кадырбекова, силер менен сотто көрүшөбүз. Ырчы Асель Кадырбекова ооруканада жана кырсык болгон жерде жашыруун тартып алгандарга кайрылып, видеолорду өчүрүп коюуну талап кылды. Силердин башыңарга мындайды салбасын. Башкалардын кайгысын түшүнбөгөн адам экенсиңер. Керектүү чаралар көрүлүп жатат. Сотто көрүшөбүз деп калтырган ырчы айым. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Айдана дека ырчы, өкүнүп калбаш үчүн арканды алыс таштадым. Бул кыз биздин көз алдыбызда чоңойду. Клипте кулактары бар абадок тагынып, чачын күлгүн түскө боеп, так секире билген селки сүйүктүү жар болууга эне статустун алганга жетишти. Чыгармачылыгын, жеке ишкерлигин бирдей ала кетти. Ал жаш мундунда, улуу мундунда сүймөнчүк ырчысы боло алган Айдана дека. Айдана салам. Эне болуу бактысына ээ болгондон кийин алгачкы жолу маек берип жатасың. Чындыгында ошондой. Жакында кызыма 8 ай болот. Ушул убакыт аралыгында жанынан чыкпай жыттап жаттым. Балалуу болгондон кийин башкача болуп калат экенсиң. Жашоого болгон көз карашым өзгөрүп, өзүмдү 2 эсе бактылуу сезип калдым. Мүнөзүм да өзгөрдү, жоопкерчиликтүү болуп калдым. Мурда курбуларым менен көлгө барганда пристандан секирип жыргачумун. Азыр деле экстрим жагат, бирок бир аз болсо да кой, бир нерсе болуп кетсем эмне болот? Кызым бар да деп коркуп калат экенсиң. Бирок мага балалуу аял үйдө олтуруп ырдабашы, бийлебеш керек деген стереотип жакпайт. Менин оюмча мурда жашоң кандай болсо ошондой улана бериш керек. Ар бир адамдын кыялы, хоббиси болот. Аял балалуу болгондон кийин ошонун баарын токтотуп, баш оту менен күнүмдүк көр тирилигине кирип кеткенге депрессияга кабылат. Ошондуктан эне болгондон кийин да ишимди токтоткон жокмун. TikTokко бийлегенимди чыгарсам, сен эне болдуң, мындай нерселерди токтот деп жазып калышат. Аларга айта кетейин, мен токтотпойм. Бул менин стилим, жашоом. Ошону менен бактылуумун, көңүлүм ачык. Менин көңүлүм ачык болсо демек кызым да бактылуу эненин жанында чоңойт. Кудайга шүгүр. Наристеме убактымды толук арнап жатам. Жолдошума, жумушума, чыгармачылыгыма убактымды туура бөлүштүргөндү үйрөндүм. Кызыңар кимге окшош? УЗИден эле жолдошума окшош экенин көрүнгөн. Жүзү 100%. Абазга окшош болсо, мүнөзү мага окшош. Шок кыз. Бала багуучумда такыр жаны тынбайт дейт. Жолдошума окшоп калганына сүйүнөм. Анткени атасына окшош кыз бактылуу болот дешет. Бала багуучуга баланы тапшыруу канчалык ишенимдүү? Мен кызымды өзүм эле чоңойттум. Съемка учурунда гана калтырган туура келет. Бирок жалгыз калтырбайм. Апамдын көзөмөлүндө калышат. Апамдын убактысы жок болсо, бала багуучубуз кызымды көтөрүп жанымда жүрөт. Эч качан экөөнү жалгыз үйгө калтырган эмесмин. Ушул жактан апаң эле карабаса болбойбу деген суроо жаралышы мүмкүн. Кызым тентек, колдон түшпөйт. Апам өтө жаш эмес. Кызымды дайыма көтөрүп жүрө албайт. Бели ооруйт. Ошондуктан бала багуучуга муктаждык бар. Айылдан болсо кайненем каралашат. Жүзүн элге көрсөтө элексиңер. Ырым-жырымга ишенесиңби?
Менин жайым койсо төрөлгөндөн баштап эле көрсөтө бермекмин. Кайнене кайнатам жолдошум андайды жактырбайт. Көз тиет, сөз тиет дешет. Балаңды ар нерседен сактагың келет. Ырым-жырымга толук ишенбесең да чын эле көз тийип калсачы деген ой жүргөндү өйкөө берет экен. Ошондуктан жүзүн көрсөтпөйбүз. Жолдошуңа карата мамилең өзгөрдүбү? Ооба, 100% өзгөрдү. Баш кошсок деле кыз жигиттей эле жүрчүбүз. Жаңы баш кошкондон кийин сен менин жолдошум болуп калдыңбы дегендей бир кызык боло берчүмүн. Караңгы кирип баштаганда үйгө барыш керек. Апам урушат деген ой бир секундага келе берчү. Кызыбыз төрөлгөндөн кийин гана жубай экенимди толук сездим. Аваз менен 16 жашымдан баштап сүйлөшө баштагам. Ошондон бери көп кеңешим берип, тарбиялап келатат десем болот. Ал мени ар тараптан колдойт. Ырдаганың бийлегениң жагат. Ушунуңду токтотпо. Ачык жүргөнүңдү, шайыр мүнөзүңдү жактырып алган дейт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пирмердиев анын мындан ары шайлоодо үгүт иштерине катышпайм деген сөзүнө ишенбегендерге кайрылуу жасады. Өткөндө мен шайлоонун үгүт иштерине катышпайм деген сөз бердим эле. Негедир сиздер эми азыр заман ушундай болуп жатат. Ырчылар стабилдүү, принципиалдуу эмес деп айта бересиздер. А мен тескерисинче ырчылар стабилдүү жана принципиалдуу келет деп далилдегим келет. Мен чындыгында эле шайлоонун үгүт иштерине катышпайм. Кудайым буйруса ушул айдын ичинде менин баракчамдан кайсыл бир партияны мактап, жактаган сүрөттөрдү, видеолорду көрбөйсүздөр. Маалымат кулагы, барсмен жечеки тигиндей болуп тур да деп айлантып айтып жатканында такыр түшүнчү эмес. Таарына берчүмүн, түшүнбөйсүң деп. Азыр оюңду түз эле айтыш керек экенин билдим. Анан эркекти укканды, сыйлаганды, колдогонду билип, айтканынын баарын эп көрүп туруш керек. Айылга кирерде дароо келиндин көйнөгүн кийип, жолу салына калган видеомду Instagram баракчаңа жүктөгөнүң көрмандарында кызыгуу жаратты. Кызыл Тоо айылынан келин эмесминби? Ошол айылдын кире беришинде арка бар. Ал жактан унааны токтотуп, Айдана Декадан Айдана келинге айланам. Жолу салынып көйнөк кие калам. Мунун баары мага кызыктуу. Азыр айылдын жумуштарына бышып калдым. Бир гана казанга аш баса албай калам. Отту азайтып, чоңойтконго жардам керек болуп калат. Карантинден кийин сулуулук салондору жабыла баштады. Бизнесим кандай жүрүп жатат? Эгер акчаны ойлосом, мага пайдасы жок. Ижарасын эле төлөй бербеймби деп салонду жаап салмакмын. Көп тааныштарымдын салондору жабылды. Мен мастерлимди жумушсуз калтыргым келген жок. Кыйын учурда өзүмдүн чөнтөгүмдөн акысын төлөп жаттым. Карантин убагында киреше болгон жок, чыгым тарттым. Андай нерселерге бизнесте жүргөндө даяр болуш керек. Бирде учур, бирде ылдый түшүп турасың. Кыска ойлонсок жаап, кайра ача беребиз. Өкүнүп калбаш үчүн арканды алыс таштадым. Анткени оор күндөр да өтөт. Жааматты башкаруу оңой эмес. Жетекчилер башкарма жана лидер деп эки сапка бөлүнүшөт. Сен кайсынысына киресиң? 2 жылдан бери көптү үйрөндүм. Башында бир нерсе жакпай калса уруша кетчүмүн. Бирок андайым 1 айга эле созулду. Апам ишкерликте жүргөн адам катары кеңешим берди. Бирөөгө катуу сүйлөгөн жакшы эмес экенин билдим. Жумуш берип жатсаң эле өзүңдү бийик сезип кетишпеш керек. Ар бир мастерге сый мамиле кылам. Бирок талапчымын. Шайыр болгонум менен салонго барганда өзүмдү кармайм. Алар менен курбу болуп, жакын сүйлөшүп кетсем башыма чыгып тоготпой калышат да. Ошондуктан субординация сактайм. Урушчаак жетекчи эмесмин. Ошондуктан өзүмдү лидер категориясына кирем деп айта алам. Маегиңде чыгармачылык менен жыйынтыктайлы. Кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңыр жаздырдым, стилимди өзгөрттүк. Жаңы образымда жакын арада клиптен көрө аласыздар. Анан белгилүү музыкалык долбоорго калыс болдум. Бул мага чоң сыймык болду. Алдыма умтулууга стимул берип жатат. Ийгиликтериң көп болсун, маегиң рахмат. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.